жашаган үйлөрүбүзгө кызыл китеп берилбей жатат. Но сайдан 100 метр, анан кирпич заводдон 500 метр деген терс корутундуларды айтып атат. Эми ал кирпич заводу дагы бузулду, сай дагы 1 километр дамба курулат деген сөздөр болуп атат да. Bir 40-50 үй бар аерде. Мэр. Канаки мэр. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич, саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Бул суроо боюнча мунапыска киргизиштик, мунапыска кирген жана охранный зонасын карап атышат 50 метр деп. А мунапыстын чечими менен булардыкы чечилет. Азыр мунапыста каралып атат да. Мунапыс азыр каралып атат. Кийинки суроо көтөрүп. Жок, бул мунапыста каралып чечилбей атпайбы дагы деле? Мунапыста качан чечилет экен? Немеси качан айтылат экен жобу? Жок, эмне деп чечилди ошо жерлер ошондо? Мунапыста азыр биздики полностью каралып атат азыр. Каралып атат дагы мунапысты шахматный порядокто полностью киргизгенбиз. Ошону карап бүтүрүп, кайсы Ушинтип жүрөт. О, 7-8 жылдан бери ушинтип жүрөт. Мунапыс анан кийин. Мунуку алдан жүрөбүз болбос нерсе. Суроосу мындай болуп атат. Охранный зонасы бар экен. Охранный зонада суунуку 100 метр деген аны 50 метрге киргизгенбиз. Аны азыр мунапыска киргиздик. Мунапыстын чечими менен анан кийин чечилет. Бул мындай бүгүнкү урматтуу бүгүнкү жыйын чогулуштун катышуучулары айта кетейинчи, мына биз болсо 2005-жылы 2010-жылы жанагындай эле жердин баарын басып алган жерлер да. Жерлердин баарын ошо мыйзамсыз жерлердин баарын басып алып, пайдоо жерлердин баарын басып алган. Жанагындай охрана зона деген баарын карабай туруп басып алышкан да. Мына биздин президентибиз урматтуу Садыр Кожоевичтин Айкөлдүгүнүн, мен да айта кетейин, Айкөл болгон үчүн ушундай неме кылып атат да, мунапысты киргизип, ошо жерлерди мыйзамдаштырып берилет деп атат да. Биз ошонусуна карабай 2020-жылдан кийин да салып алатабыз да, ушул үйлөрдүчү бар мыйзамсыз салып алатабыз. Анан жанагындай сиз охрана зона боюнча айтып атасыз да. Охрана зона боюнча эмне себептен охрана зона кылып атат? Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, жанагындай суунун жанында салып алсаңар, ошол жактан болсо суу каптап келет, үйлөрүңө барып каптап көрүп атат да. Ошондой эле тиги жанагындай столбанын жанына салгандардын баарын салып алат дагы. Анан аяктан болсо столбадан түшүп кетсе, ошол жактан үйүңөр баарын куйкалап атпайбы? Ошол себептен охрана зоналар бар да. Жанагындай эле промышленный зонага барып салып алат. Анан эле тийтирип алып качан мыйзамдаштырып бересиңер деп кайра ушинтесиңер да. Мына бул президенттин Айкөлдү боюнча мунапыска киргизип, азыр ошо комиссиясы каралып атыптыр да. Комиссиясы каралгандан кийин сизге айтат жобону.